Дәл ушундай кылып акча тапса дагы болобу. Кыргыз кыздарын сүрөттөрүн шантаж кылып коюп, 3000-5000 сомдон акча алып турушкан. Кыямат балыгы суунун жээгине чыкты. Видео. Жол азабы, көр азабы. Жол кырсыгынан 31 адам мерт кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Кыргыз кыздарынын сүрөтүн коюп, 3000-5000 сомго чейин сурап, шантаж кылган. Соц тармакта кыздарды сүрөт аркылуу опузалаган адамдын аракеттери ачыкка чыкты. Социалдык тармактарда белгисиз колдонуучу Азаттык аттуу аккаунт аркылуу жаш кыздарды сүрөттөрүн жарыялоо менен коркутуп, алардан 3000-5000 сом талап кылганы маалым болду. Жабыркаган кыздар бул тууралуу белгилүү блогерге кайрылышкан. Өз кезегинде блогер опузалуучу адамга коомдук эскертүү берип, анын мыйзамсыз аракеттерин токтотууга чакырды. Азырынча бул иш боюнча расмий органдардан маалымат түшө элек. Окуя боюнча укук коргоо органдары тиешелүү чараларды көрүшү керектиги айтылууда. Жабыр тарткан жарандар мындай учурларда ички иштер органдарына кайрылууга чакырат. Биз бул окуянын өнүгүшүн көзөмөлдөп, кошумча маалымат бергенге даярбыз. Кыргыз элим, урматтуу кыргыз туугандар. Бул негизи абдан жаман көрүнүш. Анткени биздин артыбызда карындашыбыз бар, эжебиз бар, апабыз бар деген. Эртең бирсү ушундай акыбалга түшкөн калса, биздин карындашыбызга, эжебизге угроза кылса, 5000 сом бересиң, 10 000 сом бересиң, анан видеоңду өчүрөм деп шантаж кылса, өлтүрүп кетем деп. Биздин туугандарыбыз, карындаштарыбыз өзүнүздү кол салып өлүп калышы мүмкүн. Советский жакта бир саната бьет жестко. Газ жарылганбы? Опа. Ох. Кудай сактасын. Айлабыз бер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Индонезиянын борборун эли суу каптады. Индонезиянын борбор шаарында катуу суу ташкыны жүрүп жатат. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, буга чейин 1200дөн ашуун жергиликтүү тургун эвакуацияланган. 200дөн ашуун үйдү суу каптап, Жакартанын айрым аймактарында суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлгөн. Эвакуациялоо иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. 9 үйгө уурулук кылган жаран кармалды. Кара сууда жарандын турак үйүнөн унан айдап чыгып, бир нече кылмыш жасаганга шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнө 17 февраль күнү Сабай айыл аймагынын тургуну кайрылып, үйүнө белгисиз адамдар кирип, бөлмөдө турган 100 000 өзбек сумун уурдап, үйдүн коросунда турган Hyundai Avanti үлгүсүндөгү унасын айдап качып кеткенин айткан. Бул факты автоматы транспорт каражаттарын айдап качуу менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү жаранды издөө иштери башталган. 24 февраль күнү кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 1993-жылы туулган тургуну кармалып, камакка алынды. Ал уурдалган унага Орусиянын мамлекеттик номурун тагып алган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү жаран дагы 9 адамдын батирине кирип, ар кандай буюмдарды уурдап кеткендиги аныкталды. Бул факты боюнча уурдоо негизинде кылмыш иши козголду. Учурда шектүүнүн башка кылмышка тиешеси бардыгын аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошто Бексултан Курбанов дайынсыз болуп жатат. 28 декабрь күнү милицияга Өзгөн райондор аралык социалдык камсыздоо башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнөн кызматтык кат түшкөн. Анда 2008-жылы туулган Карадыйкан айылынын тургуну Курбанов Бексултан Курбанович дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бул факты Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, издөө иштери башталган. Кийген кийимдери кара түстөгү кепка, ак түстөгү футболка, кара түстөгү спорттук шым, кара түстөгү бут кийим. Белгилери: дене түзүлүшү орто, кара тору, чачы кара кыска, кашы көзү кара. Кимде ким сүрөттөгү жарандарды көргөн билгендер болсо 0553 11 63 93 номуруна чалсаңыздар болот. Булак Серепкежи.
Боливияда жол кырсыгынан 31 адам каза болду. Боливиянын Потоси жана Ороро департаменттеринин байланыштырган трассада микроавтобус менен жүргүнчү ташыган фургондун кагылышынан кеминде 31 адам каза болуп, дагы 20га жакыны оор жаракат алды. Агенттик маалыматына ылайык 50дөн ашык жүргүнчүнү ташыган автобус Ороро шаарынан Потосиге бараткан. Ал эми фургон автобуска карама-каршы багытта бара жаткан. Кагылышуудан кийин жүргүнчүлөрдү ташыган автобус Потоси шаарынан 90 чакырым алыстыкта жайгашкан сайга кулап түшкөн. Жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн кырсык болгон жерге медициналык топтор, полиция жиберилген. Бирок окуя болгон жерге жетүүгө мүмкүн болбогондуктан куткаруу иштери бир нече саатка созулган. Биле кетсек, бул Боливиянын бийик тоолуу аймагындагы катталган экинчи чоң кырсык. Булак Назар Ньюс KG. Клубничный кибик байнизатынан окуучу каза болду деген маалымат фейк. Социалдык тармактарда 4-класстын окуучусу каза болду. Ал 10 күндөн кийин 10 жашка чыкмак деген жазуу тарап жатат. Анда мектептерде клубничный кибик деп аталган жаңы байнизат таратылган айтылган. Ички иштер министрлигинин байнизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы WhatsApp мессенджерлерде мектептерде клубничный кибик деп аталган жаңы байнизат таратылды деген маалымат жалган экенин билдирди. Жарандарды сабырдуулукка жана такталбаган билдирүүлөрдү башка группаларга жөнөтпөөгө чакырат. Кыямат балыгы жээкке чыкты. Мексиканын деңиз жээгинен кыямат балыгы табылды. Жергиликтүү жашоочулар жээкке калкып чыккан деңиздин эң түбүндөгү сел падышасын таап алышкан. Мындай балыктар жер кыртышындагы жылыштарды сезип, чоң кырсыктардын алдында деңиздин жээгинде пайда болот деп айтышат жергиликтүү мексикалыктар. Maybe he smelled the fish. Сербия парламентинде жаңжал чыгып, жыйындар залы түстүү түтүнгө толду. Сербиянын парламентинде оппозициялык партиялардын депутаттары жыйынды үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып, залда түтүн фаерлерин колдонушканын чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка караганда, Солчул Жашыл фронт партиясынын депутаты Радомир Лазович залдагы трибунага кезеги жок чыгууга аракеттенген. Аны парламенттин коопсуздук кызматкерлери токтотууга аракет кылган учурда жаңжал чыккан. Оппозиция депутаттары түстүү түтүн фаерлерди күйгүзүп, Сербиянын президенти Александр Вучичти бийликтен кулатууга чакырган баннерди көтөрүшкөн. Ага жооп беретинде бийликтин партиясынын мүчөлөрү өлкөнүн мамлекеттик желектерин көтөрүшкөн.